Укук коргоочу Нурбек Токтакунов 1 февралда кечки саат 8-дерде анын унаасын жол кайгылуудун кызматкерлери токтотуп, себебин билбей жатканын айтып, Facebook'ка түз эфирге чыккан. Видеодон бир аздан соң аны кое берген. Мындан көп убай Токтакунов кайра түз эфирге чыгып, анын артынан жол кайгылуудун кызматкерлери барып, укук коргоочунун наркология борборуна алып баратканын билдирген. Токтакуновдун кийинки эфиринде спирт ичимдигине тапшырган анализи таза чыкканын, андан кийин наркотик заты боюнча да анализ тапшыртканын көрүүгө болот. Заключение этого. Все отрицательное. Токтакуновдун түз эфиринен кийин наркологияга укук коргоочулар да барышкан. Алардын бири Рита Карасартова бул атайын жасалууда дейт. Себеби укук коргоочулар барбаса мазактаганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Анткени алгач спирт ичимдигине анализ тапшыртып, андан соң кайра наркотик анализ тапшыртып, убакытты созуп жатып анан кое беришкен. Нурбек сурапты да, мен бир нерсе эреже буздумбу десе жок дейт. Эмне десе, силерге ушундай телефон түштү, наводка. Ушул мас кетип баратат деп түштү деп. Макул барып анализдерин тапшырып, жана үйлөй турган нерсени үйлөп, таза деп чыккандан кийин, жок, может наркотигиң бар деп дагы анализ алабыз деп ушинтип эле анан баягы укук коргоочулар көп келип, ачык жаза баштагандан кийин анан уже түшүнүштү окшойчу. Эме чоң нерсеге түшүп калабыз депчи, анан кое беришти да, а так элестеткиле анча укук коргоочу барбай эме кылса, мазактаганга деле мүмкүнчүлүк бар экен, мына силерге наводка түштү, давай депчи. Ал эми жол кайгыл кызматкерлери аларга Токтакунов мас абалында унаасын айдап бара жатат деген билдирүү келип түшүп, анын негизинде токтотушканын айткан. Мындан соң Токтакунов жактоочу Замир Жошов менен биргеликте токтотуунун себебин билиш үчүн ички иштер башкармалыгына барган. Нөөмөттөгү кызматкер алардын WhatsApp группасына жол эрежесин бузгандар боюнча билдирүүлөр келерин, Токтакунов боюнча билдирүү жетекчисине келгенин айткан. Мындан улам Замир Жошов билдирүү жетекчиге ким тарабынан келгенин тактаарын билдирди. Жумуш бүтсө, ордунда жок болсо, кантип ким ага кабар берди, ошол белгисиз да. Анткени жөнөкөй жарандар бир гана группасына жиберет экен же общий мындай кызматтык номерге чалат экен да. Бул жерде начальникке ким кабар берди, начальник ылдый түшүрүп атпайбы немегечи дежуркага. Ошол белгисиз болуп атат да. Бул көрүнүштү Нурбек Токтакунов өзүнүн соңку убакытта Facebook аркылуу активдүү маалымат таратып жатканы менен байланыштырат. Ошол эле учурда анын токтотулуу себебин билиш үчүн тийиштүү мекемеге кайрылуу үчүн документтерин даярдап жатканын билдирди. Да, конечно, просто бир жолу кармады кое берди. Аны кайра барып, экинчи жолу кармап атат, жака апарып атат. Анан кийин көрүнүп атат, мен соп-соң экенин бар өзлөр көрүп атат. Анан кийин карабастан баары апарып атат. Өзүм түшүнбөй калдым, биз кайрылып атабыз азыр.